Мен Исмаилова Айнагүл, ушу Кайыңды шаарынын тургуну болом. Ушул үйдү сиңдимдин үйүн алга алып, ремонт кылып, бүт баарын майыптар коомун ачкам. 4 жыл болду. 2020-жылы март айында кадимкидей юридический документ менен майыптардын коому кылып ачып. Mana men soqulukta negizgi чакырсаң кызмат себебин жасаган эмен бар. Ошол 3 жылдан бери иштегенбиз. Ошондон мына 2 машинка топтоп ушу кайымга жумуш ачам деп ошактан огам стап жатат. Даярдап ушу иш баштайбыз деп ушуларды кылып атабыз. Ошактан көчүрүп келдик. Бул машинка бирөө канча турат экен? Бирөөсү бул машинканы 20 дегел 30 турат да. Мен аябай эме толкунданып атам. Азыр мен өзүмдүн артыман могу айдын аягына чейин Кудай буйрса ушундай машинка кайсы жерде сатылат? Эмеде? Мадина, ошо ылайыктуулабы ушундай бир машинка сатып берсе? Болот, бизге ушундай машинкалар жетишпейт. Ушундай бир машинканы мен силерге эме аябай жакшы иш алып барып мен баягы анча башында көп эме түшүнбөй эле азыр көрүп алып мен аябай толкун айтып атпаймын. Мен жаман болуп атам азыр чынында. Биздин ушу Кайыңды шаарындагы жанагы ушундай сизге окшоп сизди мен сол кезиңизден бери эле билем чынындачы. Анан кийин ушуну мен өзүмдүн атыман сизге эме могу айдын аягына чейин сатып алып келип туруп жаңысын алып келип туруп койдук. Жардам бермей жүрөбүз. Ден соолукта Элеман кандайсың? Болуп атабыз. Бул Элеман өзү мүмкүнчүлүгү чектелген бала. Бул жерде үтүк басып, ар бир эмеден айлык алып иштеп атат. Жакында бияка мебелинсең ачса да мебел үйрөнүп иштейм деп Кудайдан тилек кылып атат. Мынакей ушинтип иштеп айлык алат бул жерден. Берде отуруп мынакей могу кыз болсо упаковка кылат. Булардын баарын чыгарып упаковка кылат. Булардын баарын эме кылып бүт упаковка кылат. Бул дагы мүмкүнчүлүгү чектелген кыз. Ошо берде упаковка кылат. Kızlar kandaydılar? Kanday işte atasın. Bir dakika gitti. Bunlar uçtu. Öyle uçtu. Kızlar işte açar. Spatikkalar değil. 12 maşına koyulgan. Azır subota bugün ketişimizler. Muştar menen.
Кыздар кандайсыңар? Эмне кылып атасыңар? Жумуш кылып атасыңарбы? Иштеп атасыңарбы? Мына бул жакта кыстын себин ачканбыз. Кыздар мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар чоң жумуш кыла албаганынан ушундай оңой өздөрүнө ылайыктуу эмени кылып атат. Бул кыз мына бул жерде чийип кесип берип атат. Бул кыздар тигип атат, оймону салып атат. Баары тигилет. Жууркан тигилет, жакшы. Ушу майыптардын бирикмеси болуп, ушу жерде канча деген майыптарга продукт уюштуруп, спонсорлорду менен майыптарды жумушка алып, эме швея үйрөтүп, швейный цех ачып, ушул үйдө 4 жылдан бери иштеп келатканбыз. Быйыл ошо сиңдим сатам деген үчүн кандайдыр бир акча керек болуп, ушуларды кайра майыптардын ишканасына ача турган кылып, майыптар бияке аябай көнүп, өзүнүн келип ар сайын бияка келип көңүл ачышып, чогулуп, тамак ичишип, шерин ойношуп, ушул жерде келип кетип 4 жылдан бери аябай көнүп калган. Ар бир 3 декабрь майыптардын күнүнө карата иш чара өткөрөбүз 100 кишилерге. Ошолорду ушул жерге чогулуп, кеңешип, баарын бириктирип, бирин бирин таанытып, эл көрсөтүп, ушундай отурганды үйрөтүп, бирине бири ушундай күндөр ушул жерден чогулуп баары болот. Иштешет, үйрөнүшөт швеяны. Ошон үчүн ушул жерге биротоло майыптарга ишкана кылып өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Ушул жер мынакей гаражы бар. Бул жерде бүт баары эркин, муну 14 сотик бар кенен. Ушул жерге бардык ишкананы уюштуруп, мындан да чоңураак кылып, майыптар келип иштей турган кылып, жата турган кылып, окуй турган кылып, ар бир нерсени кылсак болот. Ушу Кайыңды шаары боюнча, Панфилов району боюнча каяктан болсо дагы майыптар келип, майыптарга аракет кылып ишкана кылсак болот. Кенен да жерлери 14 сотик. Огороду кенен. Ушул жерге чоң эки этаж кылып, эме ишкана салынса болот. Как раз эме город Шопоктун Кайыңды шаарынын тең ортосунан. Мына ушундай чоң ичи бүт туалети бар, ваннасы бар. Майыптарга ылайыктуу бүт бардык шарттарды кылгам. Ушул жерде кенен тамагын жасап, ишин иштеп, жатып, жатаканасы менен иштешет. Ушул жерде алып калсак аябай майыптарга жакшы болмок. Ушуну Кудайдан күтүп атабыз. Кимдер боорукерликтер болсо ушуну ишкана кылып, чоң майыптарга калса деп ойлойм да. Ушул үйгө такай келебиз. Ушуну суранабыз. Жардам бериңиздер алып бергенге. Ушул жерден келип кетип, бирдекени үйрөнүп жатат балдарыбыз. Анан бул үйдү бекер кетирбейбиз, алып калсак деген оюбуз бар. Сиздерден сураныч, жардам бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, ушул үй сатыкка чыгып атат. Кандай кылабыз деп баары келишип, кандай кылабыз деп келишиптир. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушул үйдү сатып алганга жардам бериңиздерди суранабыз. Ушу коомго өткөрүп, ушул жерде коомдо майып балдар келип, эс алып, ойноп, күлүп, ушул жерде иштеп, иш үйрөнгөнгө болсо жакшы болот эле да, сатып берсеңиздер.